Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясы Кыргыз-Казак мамлекеттик чек-арасынын көзөмөл өткөрүү пункттарында Евразия экономикалык биримдигинин товарларына карата Казакстан тараптын жүргүзүп жаткан көзөмөл иш-чараларын карап чыкты. Анда Казакстандын көрүп жаткан чараларын ЕАЭПтин ички рыногундагы тоскоолдук деп тааныды. Бул тууралуу экономика министринин орун басары Элдар Алишеров биринчи радиого буларды билдирди. Протоколдук чечим кабыл алышты. Протоколдо эме жазылып турат, ошол Казакстан тарабынан жасалган чектөөлөр же ушу иш аракеттери, контролдук иш аракеттери барьер деп саналсын. Анан ошо Казакстан тарабынан өкмөттөн суранып атат, бул чектөөлөр тез арада алып салынсын. Анан биздин ушу мөмө жемиш, айыл чарба продукциясына жашыл коридор жасап берсин деген. Белгилей кетсек, буга чейин өкмөт башчы Мухамбеткалый Абылгазиев Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Анда Кыргыз-Казак чек-арасында түзүлгөн кырдаал жана аны ачуу маселеси талкууланган. Натыйжада чоң капка, Чалдабар, Кең Булуң көзөмөл өткөрмө пункттары ачылганын экономика министринин орун басары Элдар Алишеров кошумчалады. Вице-премьерлер аркылуу сүйлөшүүлөр болгон. Эки вице-премьер Казакстандын вице-премьери убада берген. Биз ушул азыр карап атабыз. Тез арада чек ара өткөрмө пункттарын кайра иштетебиз деп. Анан кече дагы өзүңөр билгендей эки премьер-министр да сүйлөштү. Кече түндө Кең Булуң ачылды. Кечинде Чалдабар ачылды. Машиналар өтө баштады да. Ошондо биз азыр чоң капка, Чалдабар, Актилек, Кең Булуң 4 өткөрмө пункт пропуску иштеп жатышат да. Бул машина мындай жүк ташыган машиналар үчүн да. Эске салсак, 7-июнда Кыргызстан менен Казакстандын тышкы иштер министрлери дагы телефон аркылуу сүйлөшкөн. Анда эки өлкөнүн мамлекеттик чек-арасында жайгашкан көзөмөл өткөрмө пункттарындагы тоскоолдуктарды чечүү зарыл деген жыйынтыкка келишкен болчу. Ошону менен бирге тышкы саясий ведомствонун башчылары маселелерди эки өлкөнүн профилдик органдарынын линиясы боюнча эки тараптуу негизде ыкчам түрдө чечүүнү макулдашкан. Белгилей кетсек, июнь айынын башталышында Актилек автожол көзөмөл өткөрмө жайынын Кыргызстан тарабында 500гө жакын кезек күткөн унаалардын узундугу 8 чакырымга чейин созулган болчу. Мындан улам 3-июнда Кыргыз-Казак чек-арасынан жүк алып өтүү боюнча маселени караган эки тараптуу кеңешме өткөн. Ага катышкандар эки өлкөгө жүк алып өтүүдө автотранспорт канча убакыт короторун салыштырган болчу. Байкоодо 3 сааттын ичинде Кыргызстанга 61 унаа кирсе, Казакстанга болгону 21 гана транспорт өтө алган. 4-июнда чек-арада тоскоолдуктардан улам кармалып турган айдоочулардын абалын көрүү үчүн вице-премьер-министр Эркин Асрандиев барган болчу. Анда айдоочулар жагдайы туурасында буларды айтып берген. Заходим, таможня сначала регистрация, что везет, потом паспортный проходит на киргизской, вот потом анализы сдаем, потом результат ждем, потом только выезжаем. Но очень быстро, минут 5-10. Недолго. О, Казахстане это очень долго. Там ремонт, там это рентген, там оно, но это очень долго. Адистердин пикиринде Казакстан ЕАЭПтин алкагындагы келишимдерди аткарышы керек. Эске салсак, Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясы Казакстан тараптын көрүп жаткан чараларын ЕАЭПтин ички рыногундагы тоскоолдук деп таанып, аны четтетүү боюнча чараларды көрүүнү өтүнгөн. Анда ЕАЭПке Кыргызстандан ташылып келинген товарларга карата ашыкча текшерүүнү токтотуу, транспорттук каражаттарды Кыргыз-Казак мамлекеттик чек-арасы аркылуу өткөрүү тартибин тездетүү жана жөнөкөйлөтүү, ЕАЭПте каралбаган көзөмөлдүн бардык түрүн колдонуудан баш тартуу, тез бузулуучу жана мезгилдүү товарларга, ошондой эле азык-түлүк үчүн жашыл коридорду камсыз кылуу сунушталган. Биринчи радио, Назира Молдокулова.